Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алып жана спорт жаңылыктары менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Британ депутаттары өлкөнүн евро биримдиктен келишими жок чыгуусуна каршы. Парламент премьер-министрге туруштук бере алабы? Японияда китке аңчылык кылуу кайра башталды. Бирөөлөр буга илгертен келаткан иш катары караса, башкалары киттерди коргош керек дейт. Гийизден жасалган китеп. Анда Кыргыздын улуттук баалуулуктары камтылган. Британ парламенти үчүн бүгүн маанилүү күн. Бир нече партиялардан шайланган депутаттар, анын ичинде премьер-министрдин өзүнүн бийликте турган консерваторлор партиясы баары биригип, Европадан келишими жок чыгып кетүүгө бөгөт коюуну көздөйт. Эгерде өкмөт жетиштүү добуш албай калса, премьер-министр Борис Джонсон октябрдын ортосунда чукул шайлоо өткөргөнү турат. Бул анда соңку 4 жылдагы 3-чү шайлоо болот. Британия Европадан 31 октябрда чыгышы керек болчу. Кабарчы Сермек Максутова Британ парламентинин тушунан биз менен түз байланышка чыкты. Европадан чыгуу маселеси боюнча Британ саясатында эмне болуп жатат, Эрмек? Британ парламентинин түбүндө турабыз. Артыбызда референдум талап кылып, Британия Европа биримдигинен кайра кирүүсүн талап кылган нааразылык акциясы жүрүп жатат. Британияда Брекзит көйгөйү кайрадан дагы бүдөмүк абалга туш келди. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Брекзиттин мөөнөтүн узартпайбыз деп айтып чыкты. Британия Европадан чыгып кетүүсүнө саналуу жумалар гана калды. Ошондой эле Борис Джонсон 31 октябрда Британия кандай болгон күнү да келишим болобу же келишим жок болобу чыгып кетет деп белгилеп айтып жатат. Ал ошондой эле келишими жок чыгып кетүүнү сүрөп жатат. Дал ошол себептен парламент депутаттары партиялардын келишпестиктерине карабай биригип жатышат. Эрмек, алардын максаты ошондо кандай болуп атат? Парламент депутаттары Британия Европа биримдигинен келишим жок чыгып калуусуна жол бербеш үчүн ушул кадамга барып жатышат. Козголоңчулар депутаттары деп атка конгон айрым консерваторлордон турган жана оппозициядагы лейбористтер партиясы 31 октябрда Британиянын евро биримдиктен келишими жок чыгуусун токтотобуз деп жар салган. Алар эртең парламентте талкууланчу күн тартибин сунуштоого аракет кылат. Бул өтө татаал жараян, анткени адатта өкүлдөр палатасында талкууланчу нерселерди өкмөт чечет. Эгер бул ишке ашып калса, анда ошол депутаттар Брекзиттин мөөнөтүн артка жылдыра алат. Анда кайра ыңгайлаштырылган Британияга жаңы макулдашууга жете алабыз деп ошол депутаттар көздөп жатат ошол максатты. Эми мындан ары эмне болушу ыктымал? Мындан ары бул жагдай эртең чечилет. Эгер депутаттар өз талаптарын орундата алса, анда өкмөт мөөнөтүнөн мурда жалпы шайлоо өткөрөбүз деп эскертти. Премьер-министр Борис Джонсон эгер парламент менин пландарыма бөгөт кое турган болсо, анда 14 октябрда мөөнөтүнөн мурда жалпы шайлоо уюштурам деп эскерткен болчу. Эгер жалпы шайлоо боло турган болсо, анда ал өзүнүн партиясынын үстөмдүгүн кайра эле орнотконго аракет болуш керек. Андан сырткары Борис Джонсон өзү шайлоонун кайра болушун каалаган жок, анткени ал эгер парламент менин пландарыма тоскоолдук жаратса, анда биримдиктин өкүлдөрү Брекзит боюнча сүйлөшүүгө кайра макул болбой коюшу мүмкүн деп айтып жатат. Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин кайра дагы шайлоо болушуна даярмын деп айтып жатат. Бирок ошол эле партиянын башка өкүлдөрү жаңы шайлоо болушун каалабайт, анткени Брекзитке 2 жума калганда жаңы шайлоо кылуу орунсуз болот деп айтып жатышат. Рахмат, биз менен байланышта кабарчы Сермек Максутова болду. Берин улантабыз, 33 жылдан кийин япониялык балыкчылар кайрадан коммерциялык максатта киттерди кармай баштады. Айрым япондуктар үчүн бул илгертен келген салт. Бирок киттерге аңчылык кылуу эски адат. Аларды өлтүрүү акча тапкандан көрө киттерди элге көрсөтүп, туризм менен киреше табуу керек деген пикир үстөмдүк кыла баштады. Руперт Вингфилд Хейстин баяндамасы.
Бир канча саат мурда Тынч океандын Жапониядагы жээгинен узундугу 10 метр болгон кит кармалды. Аны вода шаарчасынын жээгине алып чыгышты. Команда 6 тонналык жандыкты дароо союуга киришти. Жергиликтүү кит уулоочулар 33 жылдан кийин кайра кит уулоого уруксат берилгенине кубанып турушат. Киттин эти табигый азык. Себеби бул жандыктын этин 400 жыл бою жеп келгенбиз. Аны балык сыяктуу эле тамак катары көрөбүз. Киттин этин сатып алуу үчүн кезекте бир уч улгайып калган адамдар турат. Бул жылы жапониялык кит уулоочулар 227 гана кит кармай алышат. Жада калса кит уулоону активдүү колдогондор да бул тармактан киреше табуу мүмкүн эместигин айтышат. Жок, албетте киреше таба алышпайт. Алар 227 киттен кантип акча табышат. Эртеби кечпи балким 5 же 10 жылда аталган жандыктарга аңчылык кылуу токтойт деген ойдомун. Бирок киттен киреше табуунун башка жолдору да бар. Токионун түштүгүнөн 1000 километр алыстыкта Агасавара аралдары жатат. Киттер бул жерге көбөйүү үчүн келишет. Киттерди көрүү Жапониянын дал ушул жеринде башталган. Бул Наоми. Ал киттердин бири-бирин чакырган үндөрүн бизге угузуу үчүн сууга гидрофон салат. Мына. Киттердин үнү угулууда. Алар азыр бир аз алыста экен. Бирок укмуштуу үн чыгарышат экен. Ямаматонун үй бүлөсү үчүн бул жашоосуна өзгөрүү алып келген тажрыйба болуп калды. Бүгүн киттерди көргөнүмдө алар ушунчалык сулуу жандык экенинен андым. Эми мен аларды кармап, этин жеп жатканыбызды ойлогум да келбей калды. Жапониянын кит уулаган флоту түндүккө карай сүзүп баратат. Бирок бул жердеги киттер коопсуз. Саякатчылар болсо бул жердеги чоң жандыктарга суктанып кете алышат. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантам. Багам аралдарында 5 киши абат болгону ырасталды. Бирок борон чапкын Дориандан мындан да көп киши көз жумду деген кооптонуу бар. Борон бир жерде жалмап туруп алып чоң зыян келтирүүдө. Эми ал кайсы жакка бет алар экен деп кооптонуп АКШнын Флорида, Жоржия жана Каролина штаттары чукул кырдаал жарыялады. Талибан кыймылы кеминде 16 кишинин өмүрүн алып, көптөгөн адамды жарадар кылган Кабулдагы чоң жардыруунун артында турганын мойнуна алды. Чабулда эл аралык уюмдар турган комплекс бутага алынган. Ал учурда теледен Талибан менен жетишилген тынчтык келишиминин долбоору тууралуу АКШнын өкүлү менен алдын ала жазылган маек көрсөтүлүп жаткан. Келишимди президент Трамп ырасташы керек. Калифорниянын түштүгүндө суучулдарды ташыган кемеде өрт чыгып чөгүп кеткен жерде Американын жээк күзөтчүлөрү кеминде 25 адамдын сөөгүн тапты. Куткаруучулар дайынсыз жоголгон дагы 9 кишини издеп жатат. Дүйшөмбү күнү таңга маал болгон кырсыкта команданын 6 мүчөсүнүн бири гана сууга секирип аман калыптыр. Өрттүн себеби белгисиз. Гонконгтун жетекчиси Керри Лам кызматтан кетүү арызын бергенин четке какты. Буга чейин анын колдон келсе кызматтан кетет элем деп айткан аудиосу тарап кеткен. Бирок Керри Лам аудиодогу үн анык экенин танган жок. Гонконгдо бир нече айдан бери өкмөткө каршы жүрүштөр уланууда. Бразилдин президенти Жаир Болсонару жекшембиде чурку операциясына даярданаарына байланыштуу Амазондогу өрттү талкуулаган регионалдык саммитке катышпасын билдирди. Бразилдин улуттук космосту изилдөө институту өкмөт тыюу салганы 2 күндөн кийин өлкөнүн токойлорунда атайлап 4000ге жакын жаңы өрт коюлганын, алардын 2000-и Амазондо экенин билдирген. Бишкекте bir айым
кийизден китеп жазап, Британ элчилиги уюштурган Creative Spark сынагын жеңип алды. Эми ал Лондон шаарына келип, 1 мүнөттө ал жасаган китеп балдар үчүн маанилүү экенин инвесторлорго түшүндүрөт. Ынандыра алса, Кыргыздын улуттук баалуулуктарын даңазалаган китеп массалык түрдө жайылат. BBC Айзада Тыныбекованы кепке тартты. Менин атым Айзада Тыныбекова. Кесибим боюнча түркологмун. 3 баланын энесимин. Мен ойнобук аталышындагы балдар үчүн, мектепке чейинки балдар үчүн китепти жасадым. Бул китептин идеясы мага кызымдын суроосунан башталган. Кызым мага кыргыздардын тегерек тоголок үйүнүн аты эмне апа деп сурагандан кийин балдарыбыз жетиштүү түрдө биздин улуттук баалуулуктарды, нерселерибизди билбейт экен деп түшүнүп, идеяны ишке ашырдым 2019-жылы. Эми кайра чыгардык? Китепте өң, түз, үй жаныбарлары, жапайы жаныбарлар, деңиз дүйнөсү, андан сырткары улуттук баалуулуктар темасы бар. Бул китеп балдарга эмнени бере алат? Эс тутум, мээнин тез өнүгүшү, маалыматты тез жаттап калуусу, визуалдык жактан кабыл алуусуна дагы абдан жакшы жардам берет. Китепти ишке ашыруу үчүн албетте финансылык каражат керек болду. Ал финансылык каражатты табуу үчүн Creative Spark деген бир долбоорго катыштым. Ал долбоордун уюштуруучулары бул Англиянын консульствосу болуп саналат. Долбоордо учурда биз Кыргызстандын чемпиону аталдык жана кийинки акыркы этап бул Лондонго учуп жатабыз. Лондондо 8 өлкө менен жарашабыз. Бизге окшогон дагы чемпиондор келишет. Ар бирөөнүн ар түрдүү креативдүү идеялары менен келишет. Жана ал жактан дагы финансылык каражат утууга мүмкүн. Учурда утулган каражат менен бул китепти масштабдуу түрдө чыгарган планыбыз бар. Эми спорт. Боруссия Дортмунд жана Англиянын курама командасынын оюнчусу Джейдон Санчо футболдогу расизмдин айынан эмнеге футбол ойнойм деп суроо салып, расизмдин айынан футболчулар оюндо жирип калат деген кооптонуусун билдирди. Өткөн демалышта Кальяридеги беттеште Интер Миландын оюнчусу Ромелу Лукаку расисттик опузалоого кабылган. Ага чейин Пол Погба жана Маркус Рашфордко карата дагы басмырлоо болгон. Чабуулчу Алексис Санчес Манчестер Юнайтедке кошулганына өкүнбөгөнүн, бирок ийгилик жаратыш үчүн жетиштүү убакыт ойнобой калганын айтты. Юнайтедте узак мөөнөт 19 ай ойноп келген Чилинин оюнчусу августта Интер Миланга келди. Ал аптасына $480,000 майын алган Юнайтедтин эң кымбат футболчусу эле. Бирок 45 беттеште 5 гана гол киргизген. Санчес 18-жылы январда Арсеналдан Манчестер Юнайтедке өткөн эле. Теннис боюнча АКШнын ачык чемпионатында дүйшөмбү күнү учурдагы эркектер арасындагы чемпион мелдештен чыгып калган. Эми Наоми Осака да четтеп калды. Ал соңку 16 оюнчунун арасында швейцариялык Белинда Бенчичтен утулду. Муну менен ал дүйнөлүк номер 1 деген намынан да ажырады. Эркектер арасында Рафаэль Надаль 4 сетте Марин Чиличти утуп чейрек финалга чыкты. Ал финалда Роджер Федерер менен беттешүүсү ыктымал. Жакында Даунинг-стрит көчөсүндө Брекситке тиешеси жок эле ызы-чуу күчөшү ыктымал. Өкмөт башчысы жашаган номер 10 үйдөгү Ларри аттуу мышык эми премьер-министр Борис Джонсондун күчүгү менен чогуу жашамакчы. Премьер Дилин аттуу бул күчүктү кайрымдуулук уюмунан багып алган. Ал буга чейин мышык багылган үйдө жашаптыр. Демек номер 10 Даунинг-стриттеги маанай парламенттеги маанайга караганда жылуу болот деген үмүт бар. Ким билет, балким ит менен мышыктай эле турушабы. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Гүлнара Касманбетова. Оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.